Калыгул Байуулун атабыздын бир жакшы сөзү бар. Күчтүү болсоң жердей бол дейт, баарын чыдап көтөргөн. Таза болсоң суудай бол, баарын жууп кетирген дейт. Анан бул жерде айтылган сөздөр аябай туура сөздөр, бирок кээ бирлер баягы ата-эне аркы эркин айтып атат. Анан алдындар бир айткан сөзү бар. Жана текебер жөнүндө айтып өтпөдү, Эки адамга илим, тарбия жукпайт дейт. Биринчиси текебер сынган адамга, экинчиси уялган адамга. Уялбаш керек, сураш керек. Бул бир. Экинчисинен будайды, арпаны карасаңар, алманы карасаңар ийилет, түшүм берет. Берген сайын ийилет. Бизде тилекке каршы эмне болуп атат? Керкейип, анан кийин барып анга түшүп кетип атат. Кичпейил, жөнөкөй болуш керек. Каргадай болуп карганча, Кудайым өмүр жалгаса. Калкым деп кызмат кыламын, кашыктай каным калганча деген жаштар силерсиңер. Кыргызстандын эртеңкиси, бүгүнкүсү, бүрсүүнкүсү силерсиңер. Демек, мен айтат элем, азыр мүмкүнчүлүк түзүп берип аткандан кийин жакшы билимдерди алыш керек. Жок дегенде 6 тилде сүйлөш керек азыркы жаштар. Келечекке Кыргызстанга салым кошом десеңер, жок дегенде 6 тилде сүйлөш керек. Анан агайыбыз айткандай Санжыраны, Манасты, тарыхты, Орто Азиянын тарыхын, дүйнө тарыхын билиш керек. Анан ошондо биз Кыргызстаныбызга талим тарбия бере алабыз. Эртең силер да балалуу болосуңар, балам балалуу болгондо билесиң дейт. Балдарыңарга ошол нерсени айтып бере аласыңар. Эгер балдарыңарга айтып бере албасаңар, алар дагы эмне кылат? Нол нерседен издейт дагы туура эмес багатка кетип калып атат. Канча деген биздин ата-энелер көзүнөн кан агып ыйлап жүрөт. Туура эмес тарбия берип кое турум деп. Мал арыгын баксаң, оозу мурдуң май болот дейт. Адамды баксаң, оозу мурдуң кан болот дейт. Биз азыр биздин ата-энелер, айрым кээ бир ата-энелер багуу менен тарбияны коштуруп алдык да. Баламдын, кызымдын квартирасы болсун, машинасы болсун, акчасы болсун деп берип атабыз, багып атабыз. Анан аягы келип туруп карыла үйүнө таштап коюп атат. 9 ай көтөргөн эне байкуш. Жана жакшы нерсени айтты. Пайгамбарыбыз айткан, бейиш эненин таманын астында дейт. Кызмат кылыш керек. Эже агайга деген кызмат кылып калыш керек. Эгерде ким эже агай наразы болуп калса, анда Кудай Таала наразы болот. Илим жукпай калат. Кээде эмне биз ата-энелерди наразылык коюп атабыз. Куранда аят бар. Исра сүрөсүнүн 23-аятында энеңерге уф деп айтпагыла дейт. Энелерди өлтүрүп койгон балдар бар, кыздар бар. Ошон үчүн урматтуу жаштар, силерде үмүтүбүз өтө чоң. Кудай буйрса, мен ойлойм Кыргызстандын бүгүнкүсү, эртеңкиси, бүрсүүнкүсү силерсиңер. Кудай Таала силерге иман, билим, тарбия берсин.